Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мен КТРге барып, Конституцияга каршы группанын алкагында айткан сөзүмдүн видеосын бергилечи десем, видеону да бербей койду. Социалдык тармактарга да койбойбуз дейт. Караңгыда көрүп калса жетишти, көрбөй калса алох бар, маалымат жок дейт. Ошон үчүн YouTube'га күндө азыркы Конституция эмнеси менен бизди туңгуйга алып келет айтып коюп турам. Силер лайк басып, менин каналыма жазылып, анан жайылтып тургула. Кыргызстандыктар ушунда жок, биз мындай башаламан Конституцияга макул эмеспиз деп жооп беришсе, биз дүйнөгө эркин эл, ой жүгүрткөн эл, келечегин ойлогон эл катары тарыхта калабыз. Биринчи, эмне үчүн бул Конституция өнүгүүгө алып келбейт? Кыргызстан деген эмне? Кыргызстан деген бул 452 айыл өкмөт, 33 шаар. Борбордо эч ким жашабайт. Баары, даже Бишкек дагы бул регион, бул шаар. Анан бардык жергиликтүү бийлик өнүксө, биз өнүккөн Кыргызстан алабызбы? Албетте алабыз. Бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу канат байлап, учуп өнүгүүгө эки канаты бар болуш керек. Биринчи канаты бул саясий эркиндик, экинчиси финансалык. Саясий деген бул түз шайлоо. Ар бир жамаат, ар бир эл, айылдагы эл же шаардагы эл өзүнүн эң тың баласын, кызын алдыга чыгарып, сен биздин башчы болосуң деп айтканга укук болуш керек. 2007 жылга чейин биз айыл өкмөттүн башчыларын, шаарлардын мэрин ошентип эле шайлап келгенбиз. Бирок акча табып, алар эл үчүн иштей баштаганда борбордогу бийликти анча жакшы укпай калган. Ошондо Бакиевдин учуру болчу. Акимдер биздин тилибизди укпай атат дегенде 23 октябрда референдум өткөзүп, Конституцияга өзгөртүү киргизип туруп, түз шайлоо дегенин алып сашкан. Ошондон бери өйдө жактан кимди даңазалап жылдырса, ошол кишилер биздин башчы болуп, таптакыр баш көтөрбөгөндөрдүн баарын шайлап алып, эмне үчүн биздин айыл, эмне үчүн биздин шаар өнүкпөй атат деп келебиз да. Анткени себеби алар өйдө жактын батасы менен келип, эч качан эл үчүн иштебейт. Анткени эл аларды шайлабайт. Ушунда дагы ушул бийлик өнүгүүнү алып келет деп кандай деген үмүт болгон. Мынакей Конституцияны да өзгөртүп атат. Бирок эл өзү шайлап алсын деген норманы киргизген жок. Азыркы биздин бийликке дагы өздөрүнүн кишисин коюп, аз акча берип, дайыма борбордогу бийликтин көзүн карап турган жергиликтүү бийликти алар каалашат. Анткени себеби кичинекей мына көпөрөңдү оңдоп ал деп акча берип коюп туруп, унутпагын ким сага акча берди, кимди шайлаганды билесиң да деп турганга борбордук бийлик кызыктар. Дайым өздөрүнүн кишилерин алып келип, өздөрүнүн каймак майын барын дейп, өздөрүн алып алганга даяр. Ошон үчүн урматтуу Кыргызстандын элим 11 апрелде жергиликтүү кеңештин депутаты менен бирге референдумду өтөт. Ал мыйзамсыз референдум. Мөөнөтү өтүп кеткен депутаттар бир күндүн ичинде 3 окуудан өткөзүп туруп референдумду койду. Анткени башка күнү кое турган болсо, бул конституциялык референдум вообще өтмөк эмес. Эл келбей болгон. Ошон үчүн корккон үчүн жергиликтүү бийлик менен бир күнгө койду дагы, эми өткөзүп алгысы келип атат. Бул конституция бизди эч качан өнүгүүгө алып келбейт. Жергиликтүү бийликтин башчысы өздөрү шайласа, мени эл шайлайт, ошон үчүн мен элим үчүн иштеп беришим керек дейт. Азыр өйдө жактан даярданып келген адам мени тиги жерден койбоду, ошон үчүн мен анын ишин жасап берейин. А элим ал ким? Тигиде туруп тургулачы деген маселе болот. Ошон үчүн 11 апрелде шайлоого келип туруп, азыркы мыйзамсыз референдумга жол жок, Конституциянын жаңы текстине жол бербейбиз деп жок деген нерсени койгонго суранып кетебиз. Балдарыңардын келечегин ойлосоңуздар, башаламандыкка жол бербеңиздер. Бул видео менен бөлүшүп койгула, көп кыргызстандыктар угуп, туура тандоо жасасын. Жакшы калыңыздар.